биздин бүгүнкү темабыз болсо бул гонорея, жугуучу жолдору, белгилери жана дарылоо жолдору. Алгачкы суроо, бул гонорея деген кандай оору? Оорулардын ичинен эң калган көп кездешүүчү оорулардын бири болуп саналат. Сифилис оорусунан кийинки эле. Азыркы учурда көп маанилүү катарында бул жугуучу венерикалык оору. Бул гонорея деген сөз өзү грек сөзүнөн которулган. Бул урук агуучу деген сөз болуп которулат. Бул оору козгоочу микроб, бул гонокок козгогучу деп эсептелинет. Бул ооруда адамдын баягы жыныс органдарынын былжыр чели жабыркалат. Эже сиздин үнүңүз жакшы угубайт деп жатышат. Катуураак сүйлөп коесузбу? Кичине телефонго жакыныраак. Эми экинчи суроомду берейин. Ал кандай жолдор аркылуу жугат? Бул гонорея оорусу жугуу жолдору көп. Ошонун эң биринчи, эң маанилүүсү биринчи бул баш аламан кокусунан болгон жыныстык катнаш жана коргонуусуз болгон жыныстык катнаш жугат бул оору. Андан кийин экинчи оорулуу адамдан ошо оорулуу адамдын колдонулган тиричилик, турмуш тиричилик буюмдар аркылуу жугат. Бул баягы мончодо колдонулган сүлгү, самын, дене жышкыч, мочалка аркылуу жугат. Дагы бир маанилүү жол бул оорулуу энеден балага жуккан жолу. Бул баягы дартка кабылган, жабыркаган оорулуу кош бойлуу аял төрөт мезгилинде, төрөт учурунда төрөт жолдору аркылуу жаш ымыркайларга жуктурган мезгил көп кездешет акыркы учурда. Бул учурда төрөлгөн жаш ымыркайдын көзүнүн былжыр чели сезгенип, блинария деген оору менен төрөлөт бала. Андан кийин экинчи дагы бир жолу жаш кыз балдар энелери менен чогуу төшөктө жатышканда, баягы мектеп жашына чейинки кыздар көп энелери менен чогуу жатышып, төшөнчү аркылуу жугат жана кийимдер аркылуу жана кошо жана турмуш тиричиликте колдонгон мончо жана губка, ушундай дене жышкыч аркылуу жуккан мезгилдер да бар. Ошон үчүн мисалы үй бүлөдө күйөөсү, аялы ооруп калган учурда биз дайыма сурайбыз, кичинекей кыздарыңар барбы деп. Эгер кичинекей кыздар болсо, аларды дайыма алып келип анализдерин кылдырып, даркты аныктаганга аракет кылабыз. Жакшы. Гонореянын кандай симптомдору бар, кантип билсе болот? Адам өзү эле өз шартында биле алабы? Ооба, бул гонореянын симптом белгилери эркек менен аялда ар түрдүүчө болот да. Эркектер биринчи оору жуккандан кийин тез арада байкалат. Ал деген себептен, анткени эркектин жыныс мүчөсүнүн заара чыгаруучу каналы кыска болгондуктан оору жуккандан кийин 1-2 күндөн кийин эле ошол ычышып же ачышып ооруп баштайт. Эмеге дааратканага заара ушатканы тез чуркап калат. Андан кийин ириң агып баштайт. Ириң суюктугу, баягы көгүш суюктугу агып баштайт. Ич кийимин булгап. Ошондо эркектер биринчи дарыгерге кайрылган себеби ошол биринчи болот да. Аялдарда болсо, аялдардын ичинен бир 60-70% көпчүлүк учурда ооруп калганын сезбейт. Баягы бессимптомный сыяктуу болуп жүргөн учур болот да. Ал деген баягы өзлөрү хронический воспаление деп эле өнөкөт оору катары эле эсептешип, баягы ириң суюктугу бөлүнбөй, оорутпай жүргөн учурлар болот дагы. Алар ошол учурда дарыгерге кайрылышпай, мисалы мурунку эле өзүнүн абалындай эле өнөкөт оорусундай эле кабыл алышып жүрөт. Курч мезгили болгондо, курч түрүндө аялдарда, аларда дагы ушундай белгилер болот. Жыныс органдарынан ириң суюктугу бөлүнүп чыгып баштайт. Ичтин төмөн жагы оорутат, бел оорутат,
Андан кийин заара кылганга цистит деп коет. Ошо баягы мочевой пузырь эме табарсык сезгенгенде тесттен заара кылып калат. Көпчүлүгү билинбей калат деп атпайсызбы? Анан буну ооруну гонореяны дарылабай койсо кандай кесепеттерге чалдырып калышы мүмкүн? Ооба, бул өз учурунда дарылабай же болбосо толук кандуу дарылабай койгон учурда эркектерде бул бир эле ошо жыныс органдарынын жыныс жанагы жыныс мүчөсүнүн каналдарын эле жабыркатпастан өйдө көздөй козогуч көтөрүлүп жана простата бездерине барсыкты, бөйрөктү жабыркатышы, сезгендириши мүмкүн да. Андан кийин эгерде дагы ооруну күчөтүп дарылабай кылган учурларда ал өнөкөт ооруга айланат дагы, хроническая формага. Андан кийин ал аягында тукумсуздукка алып келет. Андан башка органдарды дагы, мисалы жүрөк, кан тамырларын жана андай эле устав деп коет, муун ооруларын алып келиши мүмкүн. Аялдарда болсо деле жыныс органдарынан баягы жыныс кыны деп коет, ошондон өйдө көтөрүлүп, жатын энелик урук бездерди, баягы жумуртка эмелерин, яичниктерди сезгендирип, өйдө көтөрүлүп, восходящий деп коет, өйдө көздөй ушун жабыркаткан мезгилдер көп болуп атат да, азырчы осложнение дегенчи, баягы оор абалга алып келет. Дагы биздин азыркы учурда көп кездешпей калды, бирок билип коюшубуз керек. Бул деген гонорейный менингит деп коет. Даже мээнин чел кабыктарындагы жабыркатып, гонорейный менингит, гонорейный сепсис деген ооруларга да алып келет. Коркунуч тукумсуздукка дагы барат турбайбы? Достор, бизде конокто венеролог Гүлкайыр Рысалиева эжебиз бар. Сурооңор болсо жазып турсаңар болот. Эфирди сактап коебуз, мындан кийин да көрүп алсаңыздар болот. Дарылоо борборун айтып берсеңиз эже. Кандай жол менен дарыланат, канча убакыт кетет? Жакшы суроо бул. Бул бизди ушул жерде айтып коюшубуз абзел. Бул адам оорулуу бейтап өзүнүн оорусун билип аныктагандан кийин, ошону бир даже күмөн санап турган кезде сөзсүз түрдө өзүн билип, өз алдынча дарыланып, аптекадан жана андай түрлүү антибиотиктерди алып сайынып, же болбосо дары-дармек таблеткалар менен ичип, ооруну баягы басып коюп 1-2 күндө, анан өнөкөт формасына айландырбаш керек дагы. Сөзсүз түрдө кесипкөй венерологдорго болобу, урологдорго болуп кайрылыш керек. Атап айтканда, мен частности, мен мисалы иштеген жерде, биз республикалык тери венерологиялык борборунда мисалы бизге келген кардар бейтаптар болсо, биз аларга ар жактан жардам көрсөткөнгө аракеттенебиз. Анткени көпчүлүк биз менталитетте бар, жаштар болобу, ким кайсы жаштарбы, улумундагы адамдарбы, алар көпчүлүгү баягы элдин сөзүнөн эл эмне дейт, бирөө билип калса, тааныштар көрүп калса эмне болот деген эмеден жабат болушуп кайрылышпайт. Анан биз деген кепилдик бере алабыз. Бул деген биздин дарыгерлик жашырын сыр болот. Ар бир адамга, ар бир бейтапка анонимдүү, жашыруун, ар бир индивидуалдуу түрдө кайрылып, ошону аныктаганга аракет кылабыз. Биздин борбордо эң референс лабораториябыз бар. Жарым саат, 1 сааттын ичинде ооруну аныктап, анализ алып, пассив деп коет, бактериальный пассив, ошолордун баарын кылып, 1,5 сааттын ичинде аныктап туруп, дарыларын ар кимдин өзүнө индивидуалдуу түрдө сунуштап, дарыларын жазып беребиз. Ар кандай дарылоонун түрлөрү бар. Мисалы, антибиотиктин ар кайсы түрлөрү ар бир адам бейтаптын өзүнө индивидуально жазылат, сунушталат. Эме түрүндө да бар, инъекция түрүндө дагы, таблетка түрүндө да бар.
ошол острый периоддору хронический жанагы өнөкөткө айланып кеткен учурунда ал деген бизде мисалы ошондой жанагындай гана вакцина дегендер бар, түрлүү иммунитетти көтөргөн дарылар бар. Ошонун баарын ар бир бейтаптын өзүнө ылайыкташтырып натыйжалуу дарылоого мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Жакшы. Гонорея башка ооруларды дагы козгойбу? Мисалы башка дагы инфекцияларды пайда кылып, же аларды күчөтүп? Ооба, мен өйдүдө айтып кеттим. Ошол айтып коеюн, бул гонореяны баягы курч түрүндө острый периодду дарылап калбаса, ал жанагы хронический формасына өнөкөткө айланып кетет. Хронический формасы адамда жүрө берет көпчүлүк учурда. Мисалы өзүнүн хронический воспалительный процесс боюнча, адам деген эркектер көбүнчө андай ичкилик ичип, курч тамак жеп ушинткенде бул кайра чыгып, баягы ремиссиядан кайра ошол бир острый периодко өтүп, ошолорду кайра жабыркатат. Анан жанагындай эле башка органдарда жабыркайт. Бул гонореянын жыныс органдарынан башка дагы айттым, жүрөк кан тамырлары, жүрөк оорулары, муундар артрит болуп, жанагындай гнойный менингит деп коет, гнойный сепсис. Анан эң жаман биздин кырдаалдагы эң жаман эмеси, бул осложненияси бул тукумсуздук алып келет. Чоң рахмат эже, ишиңизге ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуңуз. Рахмат.